Кыргызстан 7 облусу болсо, ар биринин өзгөчөлөнгөн жактары бар. Бири жаратылышынын кооздугу менен мактанса, экинчиси тарыхый баалуулуктарда, дагы бири нукуралыгы менен сынду. Республикалык маданий иш-чараларда ар бир аймактын өзүнө таандык өзгөчөлүгүн билдирген атрибуттары менен айырмаланып турат. Жалал Абад облусунун буга чейин да климаттык, жаратылыштык, экономикалык өзгөчөлүктөрүн камтыган атрибуттары болгон. Эми анын заман ыңгайына карай жаңылоо талабы келип жетти. Элдин жердин өзгөрүшү ага себеп. Негизи мурунку областыбыз жаңы түзүлгөндө кабыл алган атрибуттар да анча-мынча элдин арасында да сөз болуп, жакшылап караган кишиге анча-мынча өзгөртүүлөргө дуушар болуп атат. Менин оюмча желекти алмаштырыш керек. Себеби ал жерде Атамекен партиясынын желеги менен негизи бирдей болуп калган. Кызыл түс ошол жактарын оңдосо болот. Күнөстүү Жалал Абад жаратылышы берген табигаты, сулуулугу, элинин мээнеткечтиги, меймандостугу, улуулугу баары облустун атрибуттарында чагылдырылып турушу керек. Бул башкы талап. Биринчи отурумда талкууга койгонбуз. Кээ бирлер жаңылаш керек деп атат. Гимндин сөзү дагы, ону дагы аябай төп келген оң болгон. Эми азыр конкурс жарыяласа болот, бирок өтө көп чыгашаны талап кылат. Бирок ошондо дагы ошондой ыр, оон элдин кулагында, жүрөгүндө болуш керек гимн деген. Жөн эле коюп, анан бир иш-чарада коюп коюп ошондон калып кетпеш керек. Аны эл жактырып сүйүп ырдай тургандар болуш керек. Азырынча аны жаңылоо боюнча кароо сынак толук түрдө жарыялана элек. Бирок айрым бир кызыккан авторлордун желек керипти түзгөн эскиздери келип түшкөн. Биздин кызматкерлер өздөрүнүн варианттарын экинчи отурумга алып келдик. Анан ушул жерде 7-8 түрдүү варианттары бар. Булар эми конкурска катыша турган варианттар. Жакында конкурс объявлять этилсе, ушуга катышып, өз сунуштарын көрсөтөт. Анан жакшы варианттар көп экен. Буйруса жакынкы аралыкта Жалал Абад облусунун желеги, керпи жана гимни үчүн атайын сынак жарыяланат. Ага өзүн таланттуу сезген жана облустун өзгөчөлүгүн эмгеги менен тааныта алам деген жарандар катышууга мүмкүнчүлүк ала алат. Азырынча сынактын датасы белгилүү эмес. Диана Райымжанова, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.